Өлкөнүн кан тамыры болгон жолдорду оңдоо, ири долбоорлорду ишке ашыруу, жүктөрдү үзгүлтүксүз ташуу, транспорт тармагын замандын талабына ылайык өнүктүрүү жумуштары Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин башкы милдети. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы министрлик тарабынан жалпы 1000 километрден ашык жолдор оңдолду. Анын ичинен 802 километр жолго асфальт төшөлүп, быйыл жол куруу планы ашыгы менен аткарылды. Ошондой эле 17 көпүрөнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Акыркы 3 жылда өлкө жетекчилигинин колдоосу менен атамекендик компаниялар ири долбоорлорду ишке ашыра баштады. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Баетов, Алабука Жаңы Базар Кировка, Ош Баткен Разаков жолдору жана башка приоритеттүү объектилер салынып жатат. Мындан тышкары Барскоон 3 Турбан Ак Суу эл аралык коридорун куруу жумуштары башталып, Бедел көзөмөл өткөрүү пунктуна барчу 58 километр убактылуу жолдун курулушу ишке ашты. Техникалык базаны жаңылоо менен катар жолчулардын жумушун жеңилдетүү максатында 2022-2023 жылдары өлкөгө 297 даана техника жеткирилсе, быйыл дагы 453 атайын техника сатып алынды. Ошондой эле 2025-2026 жылдары Япониялык JICA агенттигинин колдоосу менен 48 даана Кытай мамлекетинин гранттык колдоосунун алкагында 144 даана, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 69 даана, Корея өнүктүрүү фондунун эсебинен 223 даана техниканы жана жабдыктарды алуу күтүлүүдө. Жыйынтыгында 2023-2026 жылдар аралыгында министрликтин техникалык базасы 1234 даана жаңы техника жана жабдыктар менен толукталат. 2024 жылы инвестициялык долбоорлордун эсебинен 149 километр жолго асфальт төшөлдү. Кыргызстанда эң чоң Гөгар туннелинин курулушу аяктап, түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолдун Эпкин Баш Кууганды тилкеси асфальтталды. Ага улай Алабел менен Төө ашууда кар күрткүсүнөн коргоочу тосмолор орнотулду. Үр-Марал дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрө пайдаланууга берилди. Азыркы тапта Түпкеген, Каркыра Турук Сары Жаз, Корумду Балбай Баатыр жолдорунун курулуштары улантылып жатат. Министрлик тарабынан өлкөнүн туристтик потенциалын өнүктүрүү максатында Каракол тоо лыжа базасына, Арстанбаб Жаңгак токоюна жана Сары Челек биосфералык коргуна бара турчу жолдор оңдолууда. Ошондой эле быйыл Чүй облусундагы Теплый ключи менен Сыгата ден соолукту чыңдоо борборуна барган жолдор жаңырды. Мындан тышкары Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан эс алуу жайларынын жолу асфальтталды. Кылым курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун жүзөгө ашыруу боюнча чечкиндүү кадамдар ташталды. Июнь айында Пекин шаарында 3 тараптуу макулдашууга кол коюлгандан кийин Борбор калаада биргелешкен ишкана ачылды. 27 декабрда курулуш иштерине старт берилди. Кыргыз темир жол ишканасынын өз күчү менен курулуп жаткан Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча да активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Жалпы 60 чакырымды түзгөн жолдун 2022-2024 жылдар аралыгында 35 чакырымы бүткөрүлдү. Жогоруда айтылган көрсөткүчтөр жана жетишкендиктердин аркасында өлкө жетекчилигинин колдоосу турат. Келе жаткан жылы инвестициялык долбоорлордун алкагында ишке ашып жаткан түндүк-түштүк Түпкеген жолдорунун курулушу жыйынтыкталат. Андан сырткары Балбай Каракол, Лебединовка, Гезбеш, Талас Тарас унаа жолдорун реконструкциялоо мерченделип жатат. Ошондой эле 2025 жылы Өзгөн Каракулжа жолун, Ош Баткен Разаков унаа жолун, Бишкек Ош унаа жолунун Суусамыр тилкесин, Борбор калаанын түндүк айланма жолун оңдоо жана Профсоюзная көчөсүнүн уландысын куруп баштоо пландалууда. 2025 жылы көпчүлүк көрүүгө ашыккан Кырчын жайлоосуна кеткен жолду оңдоо менен Бишкек Нарын Торгарт жолунун бир тилкесин кеңейтүү да каралып, Зардалы жолунун курулушу аягына чыгарылат. Жалпылап айтканда, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги башталган бардык кичи жана ири долбоорлорду толук жүзөгө ашырууга жана жол транспорт тармагын өнүктүрүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт.